кандай жагдай көргөн экенсиз? 23-ндө понедельник күнү. Эртең менин кызым окууга кеткен. Окуудан келгенден кийин мен памдабаппын. Сөйкөсү сынган болуп, бети кызарып келген. Анан мен деле анча внимание обращать этпеген экен. Кошунам чыгып айтты да, кызыңыз жакшыбы деп. Анан эмне болуптур десем, ушинтип эжекеси уруп коюптур го деп. Анан мен эжекесине чалдым. Классный руководителине чалсам, мен уктум бул менен андай мындай, короче, үйүңө барат ошол эжеке деди. Анан шамга жакын үйгө келди эжеке. Келип эже мен эмоцияга алдырып коюп, башка кыздар менин жиниме тийип коюшту эле. Асема деген, Дамира деген кыз. Анан мен анын ортосунда менин кызым менен анын эжекенин кызы бирге окуп атпайбы булар менен, классташ болуп. Менин кызым менен экөө кичине урушуп кеткен экен. Менин кызым айтыптыр да, эжеке кызыңызды тыйып коюу десе, сен эмнеге мага антип айтасың деп, сволочь дептир десе, менин кызым оозуңузга карап сүйлөң эжеке, сволочь дебең десе, сволочтар деп ошентиптир да. Анан мага келди. Келип эже мен бир эле шапалак салып койдум кызыңызга. Менден кечирип коюң деди. Анан мен майлы дедим. Дегенде ошол басты болуп кеткен үйүнө. Менен бир эле шапалак урду, кызым дагы айтпады да. Анан эртеси мага WhatsApp'тан келип атат да. Ошол видеочу. Анан мен эми жамандыгым алса милицияга барсам болот эле да. Баягы немени алып жазып, анан мен андай кылбай эле мектепке, директорге барып, муну эмне деген десем, эжеке директор шок болуп атат да көрүп. Анан эжекени чакырды, кандай болду неме десе, мен ушинтип кыздардын настроением өлтүрдү эле, шок болуп, анан эмоцияга алдырып деген сөздөр болду. Анан директор менден кечирим сурады. Анан чоң башымды кичине кылып сурап аткандан кийин майыл деп кечирдим дедим. Анан ата-энелер чогулуш болуп чакырышты, неге мындай кылат деп. Өтө дүрбөлөң болду да мектепте. Себеби таркап кеткен экен видеого. Анан анда дагы жалпы ата-энелерден кечирим сурады ал эжекечи, менден өттү деп. Ошол болду, басты болуп калган. Анан кечке амал отурсам эле милициялар келди үйгө. РОВДга барып, жазбасаңыз болбойт деп. Мен РОВДга бардым дагы, арыздоом жок, мындай 5 баласы бар экен. Бул эжеке деле жаш экен деп жазбадым. Мен отказ берип атам деп. Жолдо келатканда кызым жолдо 2 жолу кусту. Анан судорог болуп калды да, жаман акыбалда болду эле. Мен шофёрдө айттым, туура хирургияга айдаң деп. Азыр эми кызым хирургияда жатат. Ошол. Азыр эжекенин ошол аракетине эмне дейсиз? Мен ал эжекени деле мындай ушул каматып ийейин же неме кылайын деген оюм жок. Ал деле бирөөнүн немеси, 5 баласы бар экен. Бирок буну кылганы туура эмес да. Мени чакырбай беле. Ушундай ушинтип атат кызыңызды, болупту, менин кызым да күнөө экен. Чакырса мен деле жөнгө салып коем го аны, же директорскийге алып кириптир. Директор жок экен. Завучтун алдында сүйлөйүн десе эле оозуна чапкан экен дагы бир жолу. Эми анчалык эмес да. Бунун ата-энеси бар, Кудайга шүгүр, кыз. Ошондой немелер болуптур. Сиз видеону көргөндө кандай эмоция болду сизге? Мен эми ал немени айтып бере албайм азырчы. Мен жарымына чейин көрдүм дагы, жарымына чейин мектепке жетип бардым. До сих пор көрө элекмин до конца мен. Чындап. Анан кечкурун мен түнү саат эртең почти 5ке чейин немени көрүп отурдум да, комментарийлердичи. Эми ушунчалык жаман жазылган, ар бир ата-эне өзүнүн башынан өткөндө билет да анычы. Эми ушундай жаман неме кылышкан, ата-энеси мындай экен, анан наалат депчи. Мен Кудайга шүгүр тарбия көргөн жердин кызы, кызым отличница мектепте. Бүт эле 5 балам окуйт, 5 тең жакшы окушат да. Анан бул түшүнбөй мындай комментарий жазгандарда мен аябай нааразымын да. Ушул мага өтө катуу тийди ушул нерсе. Биринчи териштирip